Санжар Абаев, Польшанын чемпиону. Болот Калысбек уулу, Польшанын вице-чемпиону. Дастан Салатбеков, Польшанын 2022 жылкы чемпиону. Борбордук Европадагы ат майданы. 4 аягы тең тыбыраган күлүк минип, шамал менен жарышкан ала тоолук бул чабандестер Польшада таанымал. Кээ бир ат чабыштарга жалаң кыргыздар чабып калабыз. Маарага биринчи келүү үчүн бүгүн 10го жакын кыргыз жакей ат чабышка түшөт. Сен маарага биринчи кирип атсаң, аттын үстүндө тем более бакыт да өзүнчө. Польшаны багындырган кыргыз чабандестери кимдер? Алар бөтөн жерде кантип ийгиликке жетти? Мечта болгон Европага чыгып өзүнүн эмесин сынайлы деген чүгүчүсү. Жакейлердин кыялы, алыскы мекениндеги күйөрмандарына болгон кусалыгы. Варшавадагы ат сарайлардын бири. Таңкы саат 7. Бул эң биринчи кыргыздардан мен келгем. Жанында тоже мен эмем Санжар деген ошол экөөбүз келгенбиз. Тренерибиз аял болчу Малгажота Лоек деген. 3,5 жыл иштедим ал аялда. 2018 апрелдин ортосунда келдим. Апрелдин ортосунда келип, июльдан баштап уже ат чаап баштадым. Бул жердеги ат сарайда Санжар күлүктөрүн машыктырып, чоң жарышка даярданууда. Санжар кенедей кезинен атка жакын өскөн. Кыргызстанда ири ат чабыштардан калган эмес. Кыргызстанда 11 машина уттум ат чабып. Анан аякты бүтүрүп Россияга өттүм. Рамзан Кадыровда иштедим 1,5-2 жыл. Пятигорский, Ставропольский крайда иштедим. Ошактан ат чабып бул спортко ошентип өттүм. 2017 ошо Россияны бүтүрүп 2018 бул жакка келдим, Польшага. Бул спортту куудук да, бул атсыз кандай десем тура болбойбуз. Бул мечта болгон Европага чыгып өзүнүн эмесин сынайлы деген чүгүчүсү. Санжар Абаев 29 жашта. Польшада ат чабыштын кыска аралыкка чуркаган түрүнүн 2 жолку чемпиону. Ал Польшада бир сезондо 600гө жакын ат чабышка катышат. Санжар Абаев Европада жылдызы жанган чабандес Санжар Кыргызстанда жаш курагынан улам, салмагы ашып, ат чабышка чыга албай калган. Хотел вам отдельно подяковать тренеру, который дал мне выиграть 2 раза шанс. Мен бул жакта канча 300 ат чабышыптым. Мен азыр бияктан мисалы үчүн сезонда постоянный вес карамаганга аракет кылам, 55 килограммдан 65 килограммга чейин чабам. Кыргызстанда мен
24 килограммдан баштагам, ошо менен 35 килограммга чейин чаптым. ошо менен бүттү карьера. Ошо менен бүттү карьера. Андан кийин тренер болуп көрдүм Казакстанда. Чисто болбоду, жакшы, кичине жакшыраак болуп калмакчы да. Анан уже бул чисто классический спортко өттүм да. Гладкий скачки деп коет. Варшаванын ат майданына жакын жерде ушундай ондогон ат сарай жайгашкан. Ар биринин өзүнүн чабандестери, күлүктөрдү таптаган саяпкерлер бар. Сен 2 жолу дерби уттуң да. Так. А то не так гладко. Да. Салага езжу. Поляктардын кыйын чабандеси болгон Станислав Салагай деген. Ал көп жарышты уткан. Бирок негизги сыйлык дербини ута алган эмес. Ошондуктан дербини утуу жеңил эмес. Нигде дерби в Англии не было. Дерби Польшадагы чабандестердин арасындагы бир жылда бир өтчү $60,000 жакын байгеси бар негизги жарыштардын бири. Абаев 2021 жылы Араб күлүгү менен, 2023 жылы Кунан чаап, чабандестердин башкы сыйлыгы дербини уткан. Кандидатурга важный скачки дерби деп коет. Жакейге, тренерге, владельцке тоже дерби деген. Бул важный. Бул мен мисалы үчүн, бул мен мечтам болчу дерби утат дегенчи. Уттуңуз. Уттум, 2 дерби уже. Азыр кандай андан кийинки сезимдер? Азыр 2 дерби уттум, азыр мечта президентский учуш керек, ошол. Чабандес же европалыктар айткандай жакей чапкан атынын сырын билип, күлүктү таптап, чоң жарышка даярдашы керек. Гүлүк сварок 3 жаш, азыр эртең бүрсүңүн чуркайт. Эртең бүрсүңүн чуркайт. Бул былтыр 3 жолу чабылган, 1 жолу 3 болду, 1 жолу 4, 1 жолу уткан. Азыр первый группа, биринчи группада ат чабышка чуркайт эртең бүрсүңүнө. Урушсаң, булар да характерин көрсөтөт. Бул, например, бул байтал ушундай менен урушат, катуу кыйкырсам, үнүн чыгарып менен туруп секирип өзүнчө. Оппа. Таңкы саат 6-дан түшкө чейин Санжар 5-6 атты чаап, терин чыгарганга үлгүрүшү керек. Көп кыргыз балдар бар берде. Чүйдөн, Таластан, Нарындан, Көлдөн, мен билгенде. Баары ушу ат минип чыгат эртең. Оштон балдар көп. Эртең саат 6-дан, обычно 6-дан 11-ге чейин, а жакейлер 1-ге чейин да бөлөк конюшналарда минет уштап формасын кармаш үчүн. Бул жактан уже бир көлдүк бала кетип бартат. Иним, Муни деген. Ат майданда ондогон чабандес күлүк минип чыгат. Анын четинде саяпкерлер жакейлердин ар бир кыймылына кыраакы көз салып турат. Таких подстав, то они научились дома ездить на конях, а таких... Кыргыз балдар ат мингенди өз өлкөсүндө эле үйрөнүшкөн, бирок алар бул жакта жокейлик өнөрдүн чеберчилиги менен эрежелерин өздөштүрүшөт. Алар үчүн бул жак чоң мүмкүнчүлүк. Чет жердеги чабандестердин ыкмаларын көрүп, тааныша алышат. Я думаю, они больше учатся здесь. Мындагы аттардын баары кыштан тарта Польшадагы ат чабыш сезонун ачууга даярдык көрүп жатат. Эртеңки чоң жарышта ондогон күлүк, аларды чапкан чабандестер болгон чеберчилигин эли сынына коет. Бардык конюшнада аттар полный. Быйыл ат азыраак негизи. Сезонго соглашение болгондо 1300 ат вообще 1300 ат сезонго эми соглашение болот эми даярдык. Ошолор 1300 ат ипподромдо чуркайт. А быйыл болсо кичине азыраак болуп калды.
300 атқа азыраак, 1000 ат. Эмнеден болгондо чөп, мисалы үчүн бир баллон чөп эме болчу, мурун 120 злот болчу, азыр 200 злот. Жем чөп, содержание кымбат, аябай. Турган жерлери кымбат, жеген тамак ашы аябай кымбат болуп атат азыр. Негизи эле бүт эле жакта уже. Кыргызстандык чабандестер ар башка сарайларда иштейт. Дээрлик баарынын кызматы эр. Ай. Тут, как ты? Ай. Cześć. Cześć. Jak tam? Tu jest Bolot. Кандай укам? Алейкум ассалам. Мына биздин вице-чемпион Жакей Болот. Бул артындагы 1200 ат чабыш уткан Жакей 40-45те. Александр Резников Америкада, Россияда, биякта чабып жүргөн Жакей, Европада. Ат чабыш алдында күлүктөргө да, аларды минип чыкчу чабандестерге да тыным жок. Жыйырмасында могул ат чабам, виртуоз жана 9 номер менен жүрбөймү? Фамилиям жазылып жүрбөйбү, ошол могул ат чыкпайт. Бул Сендлис. Ушул ат менен вице болгонсуң. Вице дербистен. Бул 3 жаш аттардын эң чоң байгеси болуп эсептелет да. Болот Калысбек уулу 25 жашта, Польшанын вице-чемпиону. Болот 200гө жакын ат чабышты уткан, дерби өңдүү ири сыйлыктарда экинчи келген. Болот мындагы ат кармаган ири сарайлардын биринде иштейт. Ал жерлерде Европа өлкөлөрүнөн келген күлүктөр менен кошо араб породасындагы аттар да тапталат. Улусу ирландец, Ирландиядан келген ат. Бул болсо расмий алкалежак, бул арабский порода да. Аябай мыкты, бул Италияда, Швецияда да чукайт. Сендлис 3 жылдан бери чабып атам бул аттычы. Сендлис. Бул жаңы үйрөтүлдү. Кичинекей ат да бул мындай. Ошондой. Мунун баары аябай мындай мыкты аттар да. Мындай бир главный конюшня деп коебуз, мисалы үчүн мыкты аттардын баары бир сарайда турат да. Мыктылар менен тренировка кылат. Мына бул Сендлис Кунан кезинде 2 жыл мурун Кунандардын эң чоң ат чабышын ушу менен толгам да. Багымда чыккан ат да ушул менен. Болот Калысбек уулу да бул жактагы башка чабандестердей эле Кыргызстанда жаш куракка байланыштуу чектөөлөрдөн улам ири жарыштарга катыша албай калган. Андыктан аттын кулагы менен тең ойногон жигиттер өз мекенинде кереги жок болуп калдык деп санашат. Ошо 18ге чыккандан бери үйгө токтой элекмин да. Ошол 7-8 жылдын ичинде бир 6-5 ай эле үйгө болгом. Бияка келгени 20-жылы коронавирус башталганда эле келгем. Ошо ойдон үйгө барып электим. Бияқта только ат менен Амстердамга барып чаптык. Чехияда жүрүп эме чапкан жокпуз, бирок барып келип ушун Европанын ичинде ар кайсы жака өлкөлөргө кирип чыгып. Ат чабышты уткандан кийин аттын канын алып допинг текшерет. Атка допинг сайылдыбы, сайылган жокпу, балдарды да текшерет бияктан бүт баарынан. Ошон үчүн биякта порядок бүт официально да. Камчыңа чейин, камчыны канча жол чаптың, ошонуна чейин бүт көзөмөлдөнөт. Ат майдандын аймагында саяпкерлер, чабандестер үчүн атайын жатаканалар да бар. Мындай эле скромный эле чисто убакыт өткөзүп. Биякта кимдер жашайт? Өзүм эле. Же негизи чабандес бол. Жалгыз эле мен жашайм да. Ипподромдолор ушул жакта. Бир баш 99 фут кийим бияк. Болоттун бөлмөсүндө анын жеңишке жеткендеги сүрөттөрү,
кубоктор ардын. Күлүктү минип алып эле биринчи суурулуп келип, сен марага биринчи кирип атсаң, аттын үстүндө тем более бакыт да өзүнчө финишке киргенде, мындайча айтканда. Сезон башындагы уткан ат чабыштар булар. Мунун баары сезон башында могул аттар, биякта Санжарбай көкөбүз биринчи, экинчиси менен 1800 метрге рекорд коюп экөөбүз биринчи, экинчи келгенбиз. Бул эме жакей 100-чү ат чабышыңды утканда уже сен толук кандайдыр жакей болуп эсептелинесиң да. 100 жолу уткандан кийин. Сен ошондо 100 жолу уткансың. 140 где-то ошондой уттум. 100 бул мына могул күнү да. Мына ушул күнү 100-чү ат чабышымды утуп, эме дерби күнү да. Чабандестер адегенде дыкат текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ат чабышка катышууга уруксат алат. Алар поляк тилинде да сынактан өтүшү керек. Болот аты жөнүң бүт эмес мен ушундай. Жылы дагы 2 декабрь 24-жыл. Эми бул жакында эле берди да. Жыл сайын эми барып лицензияны алып туруш керек да. Лицензияны алыш үчүн бияктан ден соолугуң да каралат. Барып медосмотрдан өтөсүң. Атайын булардын отмечать этип койгон, тактап койгон больницалар бар. Ошол жака барып морфологический каныңды тапшырып, бүт зараң бүт баарын тапшырып, медосмотрдан өтүп келесиң. Анан кийин бул спортко жарайт, ден соолугу чыдайт деген болгон эмен макулдук берет. Ошону бергенден кийин барып директорго барып көрсөтүп аласың. Польшада жакей деп таанылганча чабандестер бир нече баскычтан өтүшөт. 10 скачка утканга чейин сен жанагындай кантип кыргызча айтат. Үйрөнчүктөрдүн ат чабышына чабышасың, катышасың. Анда сенин немең болбойт, камчың болбойт. Без камчы менен чабасың. Качан 10 скачка утасың, ошо старший ученик болосуң. Камчы менен чаап баштайсың. 25 скачка уткандан кийин практикант жакейский болосуң. 50 ат чабыш уткандан кийин кандидат жакейский. Мен азыр 57-58 ат чабыш уттум. Темур Кумарбек уулу 23 жашта, жокейликке кандидат. Бир сезондо 200дөн ашык ат чабышка катышат. 2022 жылы Польшанын үйрөнчүк жокейлери арасында чемпион болгон. Тимур Польшада жаңы чыгып, оозга алынып келаткан чабандестердин бири. Анын Европага келгенине 3 жылдай болгон. Мекенинде атка жакын өсүп, ар кандай жарыштарга катышып келген жигит бул жакта чабандестердин коопсуздугун камсыздаган эрежелер бардыгын айтат. Ушуну кийебиз. Негизи. Кыргою мындай киши сактайбы? Ооба. Бул жакта биздин желек. Кыргызстан. Атайын ушундай форма заказ бердиңер беле, же кандай? Жок, муну өзүм эле тик койгом. Негизи болобу? Болот. Кыргызстандык экениңди билиш үчүн, э? Кыргызстан ар дайым жүрөктө да. Бул момундай каска. Кудай сактасын, бирок мисалы кулап калган учурларда ушулар чын эле жардам берет. Жардам берет. Каска. Булар аттын кыргыз басмайыл деп коебу. Ар кандай болот. 8 ат чабасың, кеде 5 ат чабасың. Болуш керек да бул өзүңдө. Башка эч ким сага бере албайт. Мындай нерсени сатып алышың керек болот. Тимур үчүн бул сезон өзгөчө маанилүү. Ал былтыр алган жараатынан кийин жарышка чыгат. Жакейлер өз ден соолугун, өмүрүн тобокелге салгандардын бири. Ат чабыш учурунда да жыгылган учурлар болот. Жыгылдык көп эле жолу. 2023-түн июль айында травма алып тиземден операция болуп калдым. Ошодон кийин ат чаба элекмин азыр. 1 жыл боюнда калды почти. Азыр травмадан кийин чабасың? Травмадан кийин чабам азыр. Связка үзүлүп кеткен тизедеги. Ошо менен былтыр операция болуп убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп кетип, Кудай буйруса жакшы. Быйыл суббота күнү ат чаба баштайбыз.
Чабандестерге негизги талап дени бою гана чың болбостон салмагына чектөө коюлат. Бул жакта салмакты караш керек көбүнчө. Эң эле көп жакейлердин проблемасы ошол деп ойлойм да. Эң чоң жумуш. Ат чабыш, биринчи ат чабыш, экинчи ошол. Салмагың 53 болсо жакшы да. Көп ат чабыштарга катыша аласың. Мен бир айда таштадым 6 кило. Бул жерде атайын сауна бар. Сауна деген эс кылып турган пар. Польшадагы ат чабыш сезонунун ачылышына бир күн калды. Ат майдандагы чабандестер кызуу даярдыктын үстүндө. Эртең боло турган жарыштын баардык түрүнө кыргызстандык чабандестер чыгат. Бу жерде 5 кыргызбыз, 9 ат чуркайт, 5 кыргызбыз. Бу жерде мен 8 номер Милигор Сперенза 61 килограмм алып барам. Бул жерде Гутов бар, Тимур Кумарбек уулу 57-500 алып барат. Салмакка жараша Тимурда көбүрөөк шанс бар деп ойлойм. Тимурда көбүрөөк шанс, аябай чоң шанс бар. Демек ар бир ошондо ат чабышта кыргыздар бар. Ооба, албетте. Ал тургай жарымынан, мисалы бул жерде 10 кишинин 5-өө кыргыздар. 5-өө Жарым. Мындай да болот, кес-кесте сезондо былтыр да ушул ат чаап күлөбүз. 5-6 ат болсо, болгон 6 ат чабылат, 6 кыргыз чабабыз. Кызыктайбы? Ошондойлор болот. Баарыбыз бир жерде иштебейбиз. Ар ким өз ар кайсы тренерлерде. Ар кайсы тренердин мүнөзү ар кандай. Тренер калагандай чабыш керек атты. Аттын ээлери бар, жакшысы бар, жаманы бар. Кээ бир элдери бар, элдери өзүнүн жакка тартат, кээ бирлери бар. Жакшы сүйлөгөн, кээ бирлери бар, жаман сүйлөгөн. Акыркы жылдары кыргызстандык чабандестер кеңири таанылып, саяпкерлер, күлүктөрдүн ээлери алардын чеберчилигине кызыга баштады. Но у меня в конюшне работает 5 киргизстанцев. Мен иштеген ат сарайда 5 кыргыз бала иштейт. Кыргыз жакейлери жергиликтүү эл арасында таанылып, жылдызы жанды деп айтсак болот. Алар үчүн Польша биринчи кадам болуп калды. Анткени бул жакта Германия же Франциядагыдай чоң атаандаштык жок. Мен машыктыруучу катары кыргыз чабандестердин ишине абдан ыраазымын. Алар башкаларга салыштырмалуу абдан аракетчил, эмгекчил келишет. День в работе, это так, но я очень доволен. Варшаванын четинде жайгашкан ат майданы 1939 жылы ачылган. Поляктар ат спортуна кызыккан калк. Апрелден ноябрга чейин ар жекшембиде Варшава жана Вроцлав шаарларында ат чабыштын бир нече түрү боюнча жарыштар өткөрүлөт. 2000 болса дистанция. Ошол 2000ге алып барып коюшат ровно. Бүт бардыгы эсептелип турат. Ошол 2000ден барын бирге киргизет, аттардын барын. Ошол жерден старт берилет. Бир айланып келгенче 2000. Равшан Мананбек уулу да кыргызстандык чабандестердин бири. Ал Польшада ат чабыштарга катышып, Англияда атайын тажрыйба топтоп келген. Андыктан Равшан Европадагы ат спорту менен ичинен тааныш. Канчалык бул ипподромго акча берип, буну спортту өнүктүрүп жаткан себеби анткени булар ат алат, көптөгөн владельцтер келет, көптөгөн элдер, жаш балдар кызыгуусу пайда болот. Канчалык буга акча жумшаган сайын ошончо көп акча алып келет. Анткени элдердин кызыгуусу бар. Элдердин кызыгуусу бар жерде ошол спорт дагы өнүгөт. Тотализатор ат чабышта жеңүүчүнү алдын ала аныктап, акча коюу процесси. Ат майданга келгендердин көбү жарышка чыккан күлүктөрү менен алдын ала таанышып, аларга акча саят. Чогулган акча байге фондун аныктайт. Эмне үчүн дегенде биякта бул ат чабышы өнүккөн, тотализатор биякта ойнолот. Бизде Казакстан, Кыргызстанда тотализатор ойнолбойт, харам. Ошон үчүн бул классический скачки бизде көтөрүлбөйт да. Бул жакта өнүккөндөн өнүгүп, дальше элдин кызыгуусу. Эл көп келет, интересно, ден скачки.
эми жокейлердин маянасына токтололу. Адатта кайсы бир саяпкер менен чабандес келишим түзүп, ат чаап машыкканы үчүн айына орточо $1000–1,500 табат. Ар бир ат чабышка чыкканы үчүн $50–100 төлөнөт. Жеңишке жеткен учурда байгенин 5% жокейге, калган каражат саяпкер менен ат ээсинин ортосунда бөлүштүрүлөт. Эгерде жарышта эреже бузса, ал үчүн айып пул чегерилет. 20 апрель Польшада ат чабыш сезонунун ачылыш күнү. Таңдан бери жаан өшүрүлүп токтобой жатат. Чабандестер акырындан келип, жакейлер бөлмөсүнөн орун ала баштады. Кандай болот? Салам алейкум. Даярдык кандай? Сен тиги ат чабышка эмес элемин, башка жака чыккандай жасаш керексиң. Бияка мен негизи костюм кийип келем, айтчы бата. Я негизи костюм классика. Бул мөлмөдө мелдештин алдындагы соңку даярдыкка күбө болдук. Бири дагы деле салмак кууп жатса, дагы бири ээр токумун камдап жатат. Сезондун ачылышына ушу дайынданып чуркап, диетага отуруп жүргөнүбүзгө ушу 1 ай болуп калды, Кудай буйруса. Бирок дайындык жакшы буйруса бүгүн ошол дайындыкты, тренерди, иштеген баардыгыбыз коллегаларыбыздын баардыгын үмүтүн актайбыз деп ойлойм. Күмүшбек Догдурбек уулу 29 жашта 80ге жакын ат чабышты утуп, жокейликке кандидат болгон. Бир сезондо 200дөн ашуун ат чабышка катышат. 2022 жылы Араб пародасындагы байталдар жарышында жана 2023 жылы бышты күлүктөр арасында биринчи орунду ээлеген. Мен мисалы үчүн Күмүшбек Догдурбек уулу биринчи скачкиден баштап 8-чи скачкиге чейин чабам. Ар биринде чыгасың. Ар биринде ар кандай форма, ар кандай вестер болот. 58ге чабам, берден 59га чабам, экинчи скачки, үчүнчү скачкин 58ге чабам, берден 54ге чабам. Негизи 53ге жазылган, бирок тренерден 1 кило алып 54ге чабам. Ама кийимим бир 1 килограмм билбейм чыгабы чыкпайбы. Азыр ровно 54 килограммын. Кийим менен кошо. 53,5 салмакта турам, Кудай буйруса. Бүгүн эртеңден жумушка турган, кофе ичкем, суу ичтим бир аз, скачкиге чыгып келатканда 3 жумуртка жедим, ошо менен жүрөм. Болду, жебейсиңби? Болду, пока вес кылмайынча жегенге болбойт. Ат жабдыктар даяр. Эми ар бир чабандес ден соолугун текшертип, салмагын өлчүтөт. Салмагы ашып кеткен жакей айып пул тартат. Не болдуң? 300 грамм жетип ашып кеттиңби? Неге? Тимур, эмне бир нерсе жедиң беле бүгүн? Ар бир жарыштын ортосундагы аралык 30 мүнөт. Бул убакта чабандестер формасын ээр токумун алмаштырганга үлгүрүшү керек. Бул күнү жакейдин эмоционалдык маанайы да абдан маанилүү. Бардык жакшы. 8 ат чабыштын 4-өөнө катышам бүгүн. Толкундануу сезимдер болобу? Жок. Эми жаш кезде жаңы чабып атканда болот. Анан эң чоң ат чабыштар деле болбосо, мындай ат чабыштар. Мындай эле күндө. Чөп суу, жер суу, негизи куругубуздагы аябай оор болот. Оор курукта жакшы аттар, күчтүү аттар утат.
8 ат чабыштын биринчиси старт алды. Бул жарышка 5 кыргыз чабандеси чыкты. Маарага биринчилерден болуп кыргызстандык Күмүшбек Догдурбек уулу келди. Андан кийин 2, 3, 4 жарышта тең кыргызстандык жигиттер алдына эч кимди чыгарбай маарага озуп келишти. Алардын бири Эрбол Польшанын Ворслав шаарында иштейт. Бүгүн Варшавага ат чапканы келген. Негизи ойлогом утам деп. Ошо дайындалып келгенбиз. Кудайдан буйруп жеңишке жеттик. Ошол. Дагы чыгасың азыр? Жок, болду бир ат. Бүгүнкүгө бир ат. Эртең 3 ат чабам. Бул атайын сыйлык. Кубок сыяктуу. Жагымдуу болду? Ооба, жагымдуу, аябай. Ар бир жарыштан кийин күлүктөрдү ат майдандын артындагы атайын жерде саяпкерлер жетелеп өтүп, көрүүчүлөр менен тааныштырып жатат. Күлүктөрдүн баары жылдыз. Жергиликтүү күйөрмандар алардын атын, салмагын, эмне артыкчылыгы бардыгын 5 колундай билет. Ошого жараша ар бир күлүккө акча сайып, кадимкидей кумарга баткан атаанда аштык маанай өкүм сүрөт. Ал тапта кийинки жарышта да кыргызстандык чабандес маарага биринчи чыгып келди. Чогуу иштешип аткан балабыз мага чейинки ат чабыштыкта азыр күнү менен өттүм. Бир тренердин атын чабып атабыз. Тренер деген саяпкер. Жалын кыргыз жигиттер биринчи келип жатканына күйөрмандардын ар кандай реакциясын байкадык. Баягы эле кыргыздар утту, ким эле утту, кыргыздар эле утту. Ушундай награжденияга чыгып, эме алсаңда элдер кол чабышпайт. Баягы чейде келип калат кыргыздар, бир-эки эжебиз, бир-эки байкелерибиз келип калат, тааныштарыбыз, таанышып калат. Ошолордун кол чапканын эле алыстан байкайбыз да. Карасаң 5дей, 1000дей, кээде 5000ге чейин адам болот, бир өзү кол чаппайт. Ким утуп атыр, кыргыздар утуп атат. Дастан Сабатбеков 25 жашта. 2020 жылы жаш жокейлер арасында чемпион болгон. 2021 жылы Польшанын вице-чемпиону, 2022 жылы чемпиону болгон. Бир сезондо 500гө жакын ат чабышка катышат. Кайран рейстер кетип баратыр го. Жакейлер бөлмөсүндө ар бир ат жарышка машыктыруучулар, чабандестер көз салып турат. Канча бала чыктымы азыр менусунда? 2 кыргыз бар. Сыймык чыкты тиги эме. 4-5 кыргыз бала чыкты. Эми эле жарыштан келип эс алып аткан Марсель бүгүн жеңүүчүлөрдүн катарында. Ал буга чейинки жарышта эреже бузганы үчүн айыппул төлөөгө мажбур болгон. Тренер менен сүйлөшкөндө ушундай чабыш керек болгон, ушундай кылдык. Кудайга шүгүр, баары уттук. Кудайдын буйругу менен. Сүйүн атасың. Эми башында кайгылуу болду, аягында кубаныч менен жакшы болду. Эмне үчүн башында кайгылуу болду? Эми көңүлдөгүдөй болбой калды да чабышта. Жакшы буюрса бар. Өлө чек-чек чыктыңар эле, шундарыңар бүт. Эми күрүктү көрүп атсыңар, ой, оор ушундай. Нормально, жакшы бар. Ат майданда саат 16:30. Күйөрмандар негизги жарыштардын бирине чогулду. Бул ат чабышта тотализатордагы байге буга чейинки жарыштардан жогору.
Былтыр бир нече жарышты уткан Zen Spirit деген күлүк эч кимди алдына салдырбай келатат. Бул азыр маанилүү 6-чы ат чабыш болчу. Анан башында бир нече мүнөт кыргыз эки чабандес бири-бири менен атаңгаш болуп келип, соңунда Zen Spirit деген ат утуп кетти. Анын үстүндө дагы бир биздин чабандес болчу. Биз сүйүнгөн бойдон Дастанды куттуктаганы жетип бардык. Бирок азыр түшүнүксүз жагдай. Жеңүүчүн эмнегедир көпкө чейин атабай турушат. Азыр эмне болуп атат? Сен утуп келдиң, биз көрдүк. Эмеден старттан бир машинабыз ачылбай калды, ошодон Бирөө чыкпай калды. азыр комиссиянын чечими менен кандай көрөбүз. Бул деле мындай бир чети мындай толкундана турган эле учур, мисалы, мындай Берди. чоң бир ат чабышты уттум да мындай айтканда. Толкундана турган эле, бирок бул скачкини мен утам деп ойлогом. Аман изин болсом, скачкини утушум керек болчу да. Күчтүү ат. Ойлогонум эле ол. Азыр эми жыйынтыгын угабыз, анан ошого жараша болот, Бирок сен мындан кийинкисине да чыгышың керек. Мындан кийинкисине да чыгам. Эмоционалдык жактан баары жакшы. Баары жакшы, уже көңүп калганбыз. Сен мен переживать этип атам биякта болсун анда. Башында переживать этчик, анан азыр уже көңүл шадат болуп калган. Дастан сабырдуулук менен комиссиянын чечимин күтүп турат. Ал тапта жеңиш биздин чабандеске ыйгарылды. Кийинки ат чабышта Санжар Абаев минген күлүгүн Марага жетүүгө сүрөп, астелдик камчы менен салып келатты. Соңку бүйүр кызыткан жарышты баарыбыз күтүп атабыз. Zaatakuje w końcówce i wysuwa się na prowadzenie. Dzielnie broni się przy kanacie Onyx, ale już na prowadzenie wysuwa się Al Jazim. Мындай жарышта бир нече секунд тагдыр чечерине ушул жерден күбө болдук. Акыркы секундтарда Санжар Абаев экинчи, Болот Калысбек уулу үчүнчү келип, биринчиликти италиялык жакейге алдырып жиберишти. Бирок бул маанилүү эмес. Анткени бүгүнкү ат чабыштагы 8 жарыштын 7 кыргыз жакейлеринин жеңиши менен аяктады. Польшада спорттун бул түрүндө ийгиликке жетип, бөтөн жерде таанылган ала тоолук жигиттер бири-бирине күйүмдүү экенин байкадык. Алар жеңиште да, кыйынчылыкта да чогуу болуп, ага энелик мамилеси бекем. Жылдызы жанып турган жигиттер ат майдандагы миңдеген жүздүн арасында алыста калган ата энеси, жакындары болсо деп эңсегени сезилет. Бул сезонду ат чабып, кышка уже мушка уже чыгабыз бөлөк мамлекетке. Апама жиберип турам, көрүшөт, кубанышат, отуруп болеть этишет. Жок, келип көрөлүк. Ойлорум бар, келип чакырып, алып келип көрүшсүн деген буйрса. Кыргызстанда алганда деле ат чабыштан мени жибербечи да. Жалгыз каласың, кулайсың, чаппай эле кой. Көндү. Алла шүр жакшы ушул менен, ушул жумуш менен окат өзөтүп ата энебизге жардам берип атабыз. Ат үстүнө шамал менен жарышкан ушул жигиттер Европа жергесинде ат адамдын канаты деген элибиздин илгертиден берки өнөрүн таанытып келатканы талашсыз. Айгерим Акылбекова, Бекстан Аббакир уулу, Азаттык, Польша.